Айдоочу Кубанычбек Имаков көп жылдан бери Бишкекте жашайт, бирок шаарда туруктуу каттоого турган эмес, катталган жери алыска Атбаш районунда. Буга чейинки шайлоолордо форма 2 аркылуу добуш берип келген. Эми өзгөртүлүп толукталган жаңы мыйзамга ылайык эски паспортун алмаштырып, жашаган жерине каттоого турууга белсенүүдө. Меники эски паспорт болчу, шаарга келип отурайын деп айылдан барып чыгып келдим, буюрса Сокулукка барып отурам. Ошол 2021 бүтөт. Могу шайлоого карата өзүндө как раз паспорттун срогу бүттү эле, шайлоого карата мен да жаңы паспорт алып бияка отурайын деп атам шаарга. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан билдирүүгө ылайык мурда форма 2 менен каалаган жеринен добуш берүү мүмкүнчүлүгү жоюлду. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыктын алкагында шайлоочулар паспортундагы дарегин бир сыйра тактап алуусу зарыл. Бул үчүн шайлоо тилкелериндеги тизмеден өзүлөрүн тактап, эгер зарыл болсо дарегин тууралашы керек. Бул үчүн каттоо бекеттерине кайрылуу талап кылынат. Каттоодо турган жери башка болуп, фактически жашаган жери башка болсо, эгерде ошол фактически жашаган жеринен добуш берем десе, анда ошол жерге каттоого туруш керек. Каттоо системасы баягы жаңы паспорттарды бербедиби, көк паспорттарды 2017. Ошол жерде чиптер бар. Ошол чипте бүт маалыматтар турат да. Ошондуктан биздин жарандар эгерде сары паспорт болсо, аны алмаштырыш керек жаңыга, и ошол жерде жаңы маалыматтар уже кирилип, анан ошо фактически жашаган жериндеги дарек көрсөтүлүш керек да, ошондо укуктуу болот. Кыргызстанда 18 жаштан жогорку курактагы биометрикалык каттоодон өткөн жана жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон адам гана добуш бере алат. Ал эми жергиликтүү тургун деп таанылыш үчүн анын паспортундагы дареги чыныгы жашаган жери менен дал келүүсү шарт. Мындай талап шайлоо өнөктүгү маалында мыйзам бузууларга жол бербөө жана таза шайлоо өткөрүү максатын көздөйт. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ошо мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилди. Бул деген ошол эле тизме сайт аркылуу өздөрүнүн маалыматын тактап алса болот. Эгерде ошол эле шайлоочулар биометрикалык маалыматтарын тапшыра элек болсо, анда обязательно биометрикалык маалыматтарын тапшырыш керек, өздөрүн ошол тизмеден аныктап. Эгерде кандай бир түрдө маалыматтары туура болбосо же маалыматтар эскирип калса, ошондон улам шайлоочуларыбыз борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып же аймактык шайлоо комиссияларына кайрылып, ошол жерден маалыматтарын өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келерки парламенттик шайлоодо 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык система менен, ал эми 54 депутат бирдиктүү шайлоо округунда ачык тизме боюнча пропорционалдык система менен шайланат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.